Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу Москвадагы мекендештер. Азыр жанында Кадыр аканы көрүп турасыздар. Ушул Москвага келип калган экен. Өзүңүз кайрылуу кылып коесузбу? Кадыр ака. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кадыр Жарматов. Москвага бүгүн эртең учуп келгенбиз. Эми көпчүлүк азыр булар тамаша кылып атат деп кабыл алышы мүмкүн, бирок негизинен мен мындай серьезно баарыңыздарга кайрылам. Менин жанымда, ар дайым жанымда чогуу жүргөн командалашым Икрам деген жигит бар. Ошол Икрам деген жигитти Москвага келип жоготуп алдым. Москваны билбейт, бирок метрого түшөм дейт. Жанында телефон жок, сим-карта алган эмеспиз. Анан через VPN бул жакта Instagram наркотиктер киреткен дагы таппай калдык ачыгы. Мүмкүн болсо ошону табышканга жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу кыргыз элим, билесиздер, биз 2 жума мурда ушинтип элге жардам деп рубрикасын ачканбыз. Кадыр ака, сизге бир-эки суроолорум бар. Туугандар, Икрам аканы өзүңүздөр барыңыздар таанысаңыздар керек. Икрам ака негизи өзү орусча биле эле, анан акыркы жолу кайсыл жерде байланышыңыздар үзүлүп калды? Орусчадан 0. Вообще билбейт. Орусча билбейт. Здравствуйте, до свидания, ошого окшогон бир 10 сөз билиши мүмкүн, бирок мындай общенияга жок да. Общенияга жок вообще. Анан акыркы жолу кайсы бир метрого бардык? Кажуковский деген метро барбы? Бар, ооба. Ошол метрого барып, метрого түшпө десем, мен бир айланып келем деген бой жок да. Анан биякта общий тааныштар бар дейин десек, анын тааныштары менин да тааныштарым. Связга чыгып, балдар да азыр Москва боюнча издеп атат, таппай атабыз. Ошого Instagram жакшы иштебейт экен, TikTok жакшы иштебейт экен, ошого YouTubeга кайрылууга туура көрдүк. Сага рахмат. Болду, Кадыр ака, Кудай кааласа, урматтуу кыргыз элим, биз азыр общий жагынан жардам кылганга аракет кылабыз, орган жагынан акыркы жолу камералардан көрөбүз, кайсыл жерде көргөн экенин. Анан кандай приметкалар бар, кандай кийимде эле, мисалы, бирок эгер кыргыз элин көрүп турган болсоңуздар, телефон экрандагы номерге кайрылып кое бересиздер. Икрам ака, красавчик акабызды баарыңыздар эле таанысаңыздар керек, узактан эле көрүнүп калса керек. Мен ойлойм, Кудай кааласа баары жакшы болот, табабыз. Анан негизи Москвага не максатта келдиңиздер эле, Кадыр ака? Негизги максат 16 февралда Москвада бир жакшы чоң күлкү кече уюштурганбыз. Москва кубогу деп көңүлдүү жигиттердин алкагында Кыргызстандан 3 команда келатат. ДК Горбунова. Ооба. Москва кубогу, Вашингтон, Торнадо оригинал командасы келет. Москвадан бир команда чыгып, 4 команданын ортосунда мощный бир мыкты күлкү таймаш өткөрөбүз деген план болчу. Ошону уюштурганды өткөргөнү келгенбиз. Эми азыр Икрам ака жок, кандай кыласыздар? Эгер Икрам ака табылбай калса өткөрө бересиздерби же? Икрам табылбай калса дагы айла жок, өткөрүшүбүз керек, анткени билеттер сатылып калган. Кадыр ака, ошол концертиңиздер кайсы число, анан кайсы адресте болот? 16 февраль, кечки саат 19:00, метро Багратионовскаяда, улица Новозаводская 27, ДК Горбуновада болот. Кечки саат 19:00. Билет боюнча могу номерлерге кайрылса болот. Болду, анан ошол канча 4 команда келеби? 3 команда келет. 3 команда келет. Ошонун баардыгын эми сизге бир суроо да, ушул Москвага келип, мисалы, бул деле оңой нерсе эмес да, туугандар. Канча общий балдардын саны канча болуп атат ошондо? 18ге жетет. 18ге жетет. Келип кеткен эле расходуңуздар канча болот? Эми туда обратно билет ар бир адамга бир 30 миңдин айланасына түшүп атат. 30 миңден. 18ге көбөйткөндөн где-то бир 600ге жакын. 600ге жакын. Анан мисалы 600 миңге жакын кетсе, концерт мисалы зал деле арендага аласыздар да. Алар бул жерде жашаш керек, туурабы мисалы? Жатаканасы бар. Кыскасы бир 900 миңдин айланасына расход бар. Билеттин баасы канча болот элдерге? Үкам, мен чындап айтсам сага Икрамды издеш боюнча кайрылдым да. Баягы эненин ою балада, баланын ою талада дейт. Менин оюм азыр Икрамда. Сен кайра концерт сурап атасың. Эми концерт кызыктуураак болуп атат да. Икрамга караганда дейсиңби? Икрам акага караганда концерт кызыктуу болуп кетти. Бирок урматтуу билеттин баасы алды 1,5 миң, орто 1200, арттары 1000ден. Болду. Урматтуу мекендештер, билесиздер, биз ар бир иштин аягына чыгып келген жигиттерибиз. Кудай кааласа мына концертке дагы мен чакырып өтүп кетейин. Ушул Кадыр акамдардын концертине келип, көңүлдү 5 кылып, ага чейин мен ойлойм, Кудай кааласа Икрам аканы табабыз. Издейбиз азыр ака. Бул Москваны мен 12 жылдан бери жүрөм, Кадыр ака. Кудай кааласа издеп, метролорду көрөбүз, вокзал. Анан дагы бир ушул жерде суроо туулуп кетти да. Икрам ака өзү красавчик эди. Орус кыздар урдап кетпедиби случайно? Орусча билбейт да.
Орусча билбесе деле эми красавчик болсо бетте мисалы азыр ошол орустун кыздары мисалы красавчик балдар келгенде урдап кетет да. Жок. Деревняларга урдап Орус кетиши кыздар мүмкүн. урдашына күмәнім бар дагы орус кемпирлер урдашы мүмкүн. Кемпирлер урдап кетиши мүмкүн. Да. Азыр анда туугандар биз менен чогултура бересиздер. Азыр Икрам аканы издегени жөнөйбүз, Кудай кааласа. Биринчи жолу метролорду анан вокзалдарды көрөйүк, а? Кадыр ака. Табышып коюңуздар достор, табышып коюңуздар. Ким көрүп калган болсо, мага кайрылып кое бересиздер туугандар. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда Третий кольцонун ичиндеги бардык метро, вокзалдарды көрүп чыктык. Тилекке каршы тапкан жокпуз, бирок сиздерге жакшы жаңылык бар. Кадыр ака сизге азыр локациясын таштадыбы? Көргөндөр бар бекен? Кыскасы көрөрмандар мага WhatsApp'тан жөнөттү. Икрамга окшогон бала МКАД жакта жүрөт, кечинде өзү жалгыз деп. МКАД жак кайдайсың да? Ой, азыр биз менен бирге болуп тура бересиздер туугандар. МКАД жака болгон тезlikte кетип атабыз. Кадыр ака, Икрам аканы көрөрмандарыңыз тапкан болсо МКАД жакта пешком жүрөт экен же магазин эмненин алдында көрүп калыптыр? Билбейм, кыскасы чоң бир зданияның алдында жүрөт деп ошентип атат го. МКАДтын боюнда экен. МКАД чоң да биякта. МКАД эң чоң кольцовой да. Кантип барып калды экен. Бирок менин оюмча ушу Икрам аканы бирөө урдап кеткен окшойчу. Же адашып кетип калды деп ойлойсузбу? Я адашып эле кетип калды, по-моему. МКАДка чыкты га? О, Топта. кол көтөрүп табы? Икрам токтосун чачкан. Болду, азыр аркарак калайын. Бирок Икрам ака эмес билем да берди кадырда местоположение жерде беле? МКАДта ушу жер турабы? МКАД местоположение ушул жер беле? Ушу жер болушу мүмкүн го. Икрам! Кадыр! Жүрек салları sarı bölmeyi Yürütülmeyin жалмада Korkup çoğulup ketem de. Neyine atasın? Boldu kıl. Sen bet, Çeçme! Nege? Vardı kuşun diye başladı da. Çeçme vapşi. Çok beş yerde. Ne tinçlik bayt? Üşüp kettim başını oturak beren çıkargan. Toşuna. Otur. Ne oldu? Жақсы элесиңби? Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык көрүп турасыздар. Кудай кааласа Икрам красавчик акабызды таптык. Машинеге отуруп, азыр билебиз эмне себептен кантип жоголгонун биз менен толук көрөсүздөр Кудай кааласа. Ne oldu özü? Soğuk zor bu. Ben bana metro uçtum o. Metrodan elenende metroga uçtum. Metro ısık gen kişine. Anan? Ananın şapçan çeçe koyun bu. O tuştan biri çocuk kapıp gelip deduşka deyip doğu aldım. Sen benim deduşkama okşoş gelsin, çoğun atama okşoş gelsin de bir orus topulan olup asılı alıp koluma alikide ecipleri bayla gitmedi. Kay kalp vardı? Onu Kreml'de biri jatatken ko bana okşoğun. Ha sen Lenin'e okşaşıp da. Oşo çoğun ata deduşka deyip uşu kapıp ketip kaldı. Oşodan sonra okutulup kaçıp çıkmadım mı? Площадка баргандан кийин не болду анан? Площадка баргандан кийин баягы кишини көрсөттү. Кирдик, көрдүк, ичинде эле окшошкон тирик. Просто сакалы башкачараак экен ана. Болду дальше. Анан көпчүлүк туугандарын топтой баштады. Анан? Жанлаң эң кызыгын айтайынбы, туугандардын ичинде битем эркек киши жок экен да. Анан? Коркуп кеттим. Жанлаң майкында дейдүшкө чоңото деп эле суу чачышат, жумурткаларды аркандай түскө боюп алып келишет, бир нерселер кылышты. Кыскасы Ленинге окшотту сен. Окшот дене эптеп качтым. Мына Ленинге окшотту, орус кампир байлап кетти, ана мына десең азыр мен ишине тотасың ушуга. Жаш бала да ишенбейт да. Мындай серьезно эле айт. Каяка жоголдуң, не болду? Серьезно айтайынбы? Серьезно айт. Москва Ситиге бардым. Жанымда бир 25-22 миңдей рубль пул бар эле. Акча. Рубльга ушунча акча бар эле. Ошол жок азыр эми. Урматтуу кыргыз элим, көрдүңүздөр, буюрса мына Икрам аканы таап келдик. Икрамдын табылышына кар жаай баштады. Үйүн алып келдик, салдык, эми Кадыр ака этият кыласыз. Концертке чейин жоготпой турасыз Икрам аканы. Буйруса. Анан туугандар, сөзсүз келиңиздер. Көңүл ачып кетиңиздер. Мен ойлойм өтө кызыктуу болот. Ошол жерде мен дагы кызматта болом буюрса. Келип, жагыш көңүл ачайык, а? Эми мына концерт тууралуу сүйлөсөк болот. 16 февраль Багратионская метро, улица Новозаводская 27, ДК Горбуновада көңүлдүү жигиттер Москва кубогунда көрүшөбүз. Анан ушул жерде урматтуу мекендештер, өзүмдүн подписчиктериме айтып коеюн. Лично ошол жерде эшин оозуна мен болом. 20 билет сиздер үчүн менин атымдан Кудай кааласа бесплатный болот. Аял кишилер боло турган болсо, келе турган болсоңуздар, мен өзүмдөн билет ала бересиздер. Бекер болот место. Анан эң алдыңкы катардан болот буюрса. Кадыр спонсор чыкты, келе бергиле. Кадыр, бир 10-15 миң рубль барбы? Бар.
Nege? Jok keleyin.